Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Бекжанов Исмат. Өлкөнүн, элдин келечеги үчүн бир да элитамын же азыркы элдин уулу дегендер ушинтип Ташиев менен Жапаровдай күрөшкөн эмес. Керек болсо ата-энесинен, баласынан да ажырап мамлекет менен элдин келечеги үчүн Жапаров өзү бир өлүп тирилди. Чыныгы элдин уулу де ушуну айтат. Эгерде азыркы саясий элиталарга окшоп кырдан кыргыз дегенде, кыргыздын шор эле эмес, жалпы Орто Азияда чыр чыгып, кыйланы көрөт элек азыр. Себеби мурдагы бийликтегилер учурунда саясий упай топтоо үчүн ким гана болбосун айтышып, күчтүү державаларга жагынганга да аракет кылып, эки пил кагышса ортодо чымын өлөт демекчи. Ортодо эл эле кыйналып аткан учур болгон. Айтор Кудайдан болуп элдин тилеги, үмүтү, ниети түз экен. Кудайга үндөр жетти окшойт. Орто Азияны аз жерден Кудай сактады. Болбогондо Рахман аркылуу Орто Азияны кара ниеттик кылып көптү эңсеген күчтүү державалардын үмүтүн ит капты. Анда Тажикстан менен Кыргызстан чоң геосаясий картасынын чаңында эле калат эле. Кытай, Иран, Турция, АКШ, Орусия, Пакистан, Афганистан, Азербайжан дегендердин арасында. Мүмкүн Орусияны да кошуп сактады Кудай. Кыргыздар ал жакта да бар дегенсип. Анан каяктагы азыр эл уулу деп митингге, пикетке чыккандар аман эле болсун. Эми алар эл уулу эмес. Ошол учурда ошол эл уулу дегендер өз кызыкчылыгынан чыга албай, калп эле эл көзүнө кыйкырып, элге күйгөн адам болушуп, бийликти сындаганы менен чындыгында алар бийликти шантаждап, монтаждап, кокочо кылып көрсөтүп же өздөрү иштебей, же ошол учурда бийликти да иштетпей, жең ичинен сүйлөшүп, партия, фракция болуп кландарга бөлүнүп, Кумтөрдөн баштап Айылга чейин эле өздөрүнө бөлүп алышып, жеке кара башы кызыкчылык үчүн эле жеп ичип каалагандай тайраңдашып көнүп алгандарын эл билбейт деп өздөрүн элден бийик сезип, өздөрүн элит агылып сезип алган учур эле. Эми алар жеке кызыкчылыгынан кур калмак тургай жооп берер да күнү келди. Ошон үчүн азыркы өкмөт башчыларын болушунча караламак турсун, фейктер менен журналисттерди, ТВ медиаларды жалдап болгон амалдарын чыгарып атышат. Мүмкүн башка өлкөлөргө жалданып, жалбарып аткандар. Болгон билген мамлекеттик кызыкчылыктарды да жеткирип аткандар. Дегенимдин себеби мамлекетти тоногону аздык кылгансып, тажиктер Кыргызстанга басып алганы турса, Ак үйдүн астына элди акчага жалдап, куралдарды шылтоо кылып, митингге чыгарып, арам ойлорунда бийликти басып алуу аракети болду. Албетте өздөрү сырттан көз салып турушту да, эгерде оң келип калса автор болуп чыга калышат эле го. Эмне үчүн тажиктер басып атса, булар Ак үйгө асылышты. Мүмкүн Рахман менен айрым саясий элиталардын нарко бизнеси чогуу да болушу мүмкүн. Аны да күтсө болот эле, жалаң эле эл уулу эмес, Рахмандын уулдарынан. Же ойлошту элге баатыр болуп көрүнөбүз деп, дүйнөгө кыргыздарды маскара кылып тынычты акыра. Муну көргөн Рахман көчүгү менен күлгөнү менен иши жок эл уулу деген элиталарга. Акча менен мансап үчүн элде жерде эмес, катын бала чакасын, ата-энелерди да унутуп койгондой элес калды менде. Кыскасы, азыркы камакка алынгандардын элдик уулдар баары таза эмес, таза болсо акталат деп жазат ал өзүнүн Facebook баракчасына. Өмүрбек Бабанов камакта калтырылды. 22-июнда Бишкек шаардык соту адвокат Өмүрбек Бабановдун баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча арызын карады. Жогорку кеңештин депутаттары Мирлан Жээнчороев, Кенжебек Бокоев, Акылбек Кемелов, Аккулу Бердиев, экс-депутат Максат Сабиров сот залына киргизилген жок. Бабановдун адвокаттары соттон Бабановдун камактан бошотууну суранды. Кеңешүү бөлмөсүнөн кайтып келип, соттук коллегия Өмүрбек Бабановдун адвокатынын даттануусун канааттандырбоо чечимин кабыл алды. Башкача айтканда, Өмүрбек Бабанов СИЗОдо 31-июлга чейин калат. Жогорку кеңештин 74 депутаты Өмүрбек Бабановго кепилдик берди. Жогорку кеңештин 74 депутаты Өмүрбек Бабановго кепилдик берди. Бул тууралуу маалыматты саясатчынын тарапташтары социалдык тармактарда таратышууда. Жогорку кеңеш депутаттарынын көбү, алардын арасында Дастан Бекешев, Бакыт Төрөбаев, Мирлан Жээнчороев, Канат Исаев, Шералы Абдылдаев, Нурбек Тотонов, Эмил Токтошевдер экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун камалышына тынчсызданууну билдиришти. Алардын айтымында Бабановдун камалышы коомдук резонанс жаратып, ага карата коюлган айыптоолор негизсиз жана далилсиз деп көпчүлүк эсептегенин айтышты. Парламентарийлер тергөөчүлөр менен сотту бул ишти объективдүү жана ар тараптуу караштырууну камсыздоого чакырышты. Өмүрбек Бабановго басым жасабастан Кумтөр маселеси боюнча ал күнөөсүз жана ага тиешеси жок экенин далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Мамлекет алдында Өмүрбек Бабановдун жасаган иши Кыргызстандын коомдук экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымын эсепке алып, парламенттин 74 депутаты Бишкектин сот коллегиясына кайрылып, экс-премьер-министрдин баш коргоо чарасын эркиндиктен ажыратууга байланышпаган түрүнө өзгөртүүнү суранышты. Бабанов сотко чейинки иликтөөгө жана соттун териштирүүсүнө тоскоолдук кылбайт деп парламентарий кепилдик берди. Эске салсак, 31 майда Өмүрбек Бабанов Комтор боюнча коррупциялык иштин сотко чейинки иликтөө алкагында УКМКга күбө катары суракка чакырылган. Бабанов суракка келем деген милдеттемеге кол койгон, бирок тергөө Бабановду 2 суткага камакка алуу тууралуу протоколун берди. 2-июнда 1 май сотунун судьясы Чыңгыз Бердимуратов коомчулуктан жана ЖММКдан жабык эшик артында отурумун өткөзүп, Бабановду УКМКнын абагына 2 айга отургузуп салды. Өмүрбек Бабановдун ЖММКга берген маалыматында процессти обуза соту жана абсурд деп кыскача пикирин билдирди. Кийин ал сотту жана тергөөчүнүн мыйзамсыз иш-аракетин сынга алып кат жазды. Өмүрбек Бабановдун камалышы коомчулукта ызы-чуу жаратты. Аны коргоп, өлкөнүн булуң бурчундагы кыргызстандыктар жана Кыргызстандын атак даңктуу инсандары чыгышты. Булак эркиндик чекит медиа. Бир жума акысыз ташыйт. Бүгүн жаңы 50 автобус линияга чыкты. 22-июнда Бишкекте коңшу Өзбекстандын өндүрүшүндөгү Япон брендинин 50 газ менен жүрүүчү экологиялык автобустары линияга чыкты. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти. Маалымат кылайык, автобустардын узундугу 7 метр, 2 эшиги бар. Жүргүнчүлөрдүн сыйымдуулугу 38 адам, 16 орунду. Бишкек шаардык мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгы жаңы автобустардын каттам схемаларын иштеп чыкты. Эми Өзбекстандын өндүрүшүндөгү жаңы автобустар төмөнкү схемалар боюнча жүрөт. Номер 10 Ак Ордо конушу айланма жол. Номер 11 Ак Ордо конушу айланма жол. Номер 12 Маевка айылы Көкжар айылы. Номер 13 Муромская көчөсү Кырман конушу. Номер 14 12 Кичи район Ак Ордо конушу. Аталган автобустар бир апта бою жүргүнчүлөрдү акысыз ташыйт. Бул акция шаардыктар жана Борбор каланын коноктору үчүн белек. Токтогазиев: биз революцияны жасап жатканда Садыр Жапаров кайда эле? Бурдагы айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев октябрь окуяларында өзүмдү пайдаланылып калгандай сезбейм. Себеби бул нормалдуу эле көрүнүш. Мындай пикирин ал Автор ТВ медиа тармагына билдирди. Ар бир революцияны кылгандар жана пайдаланып кеткендер болот. Мен бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш го деп эсептейм. Ушундай революциялар жасалганда биринчи аны жасаган кишилерди кызматка киргизип коет, анан кийин конкурент катары көрүп, акырындап чыгарып салат. Октябрь революциясында иллюстрация элдин талабы болгондуктан Жапаров мени аргасыз бийликке койгон. Биз революцияны жасап жатканда Садыр Жапаров кайда эле? Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып 13 партия кол топтогондо жалгыз гана Ташиев кол койбой кетип калган. Бул жакта бир топ саясий оюндар болуп кеткен, деди Тилек Токтогазиев. Афганистандын Тажикстан менен чектеш аймагы талибандардын карамагына өттү. Афганистандагы талибан исламчыл кыймылы өлкөнүн Тажикстан менен чектеш аймактагы жерлерди өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар билдирген. Маалым болгондой, исламчыл кыймыл Афган-Тажик чек арасындагы Имам Сахиб аймагын басып алган. Бул аймак Тажикстандын Хатлон облусу менен чектешет. Мындан сырткары талибан кыймылы азыркы учурда Афганистандын маанилүү шаарларынын бири болгон Кундуз шаарын курчоого алып, өкмөттүк күчтөрдүн чыгып кетишин талап кылышууда. Акыркы кезде аталган кыймыл тездик менен аймагын кеңейтүүгө өттү. Анын бирден бир себеби өлкөдөн АКШнын аскердик күчтөрүнүн чыгып кетиши. Өкмөттүк күчтөр талибандарга аймактарын бошотуп берүүгө аргасыз болушууда. Булак медиа центр. Жеңишбек Жумакадыр, дүйнөнүн даңазалуу футболчусу Криштиану Роналдо басма сөз жыйынында алдына коюлган Coca-Cola'ны жактырбай алып салды эле. Coca-Cola компаниясынын акциялары $4 миллиард ылдыйлап кетти дешти. Себеби кола өтө зыян, суу ичкиле дейт футболчу. Азыр анын Инстаграмында 303 миллион катталуучусу бар. Бир нерсени жарнамалап жөтөлүп койсо эле миллиондор эсебине түшө берген кадыр баркка ээ. Бирок ал бул бийиктикке жеткенге ким себепкер болгон? Жакында эле берген маегинде эмне үчүн апаңыз дагы деле сиз менен жашайт, эмнеге ага өзүнчө үй куруп бербейсиз деп сураганда ал мындай деп жооп берди. Апам мага өз өмүрүн арнады, ал мага тамак берип өзү ачка жатчу. Себеби бизде акча деген жок эле.
Мени ойносун деп биринчи ботасымды сатып алууга бир жума тынбай иштеген болчу. Түнү дагы бир жерлерди тазалап, акча чогултту. Азыр эми баардык ийгиликтерим ага арналат. Көзү барында менин жанымдан чыкпай, колумдан келген сый урматымды көрүшү керек. Апам менин бакыт төгүп коргой турган сыймыктуу эң чоң белегим.